Бүгүн 12 апрелде Жогорку Кеңештин жыйынында өткөн жылдагы өлкөдөгү мыйзамдуулуктун абалы жана аны чыңдоо боюнча прокуратура органдары тарабынан аткарылган иштер тууралуу башкы прокурордун отчету каралды. Жыйында баш прокурор Курманкул Зулушев депутаттарга аткарылган иштер тууралуу маалымат берди. Ал эми талкуу маалында депутаттар ар кыл тармактарда орун алган мыйзам бузууларды белгилеп, айрым коррупциялык жагдайларга көңүл бурушту. Алсак депутаттар Медербек Алиев менен Эмил Токтошев жер мыйзамдарын бузууга тиешелүү көйгөйлөрдү көтөрүшүп, бул жаатта жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан жасалган кылмыш иштери боюнча сөз кылышты. Башкы прокурордун айтымында прокуратура органдары тарабынан бул багытта 3000ге жакын мыйзам бузуулар катталып, 1247 прокурордук чара көрүү актысы түзүлгөн. Жер казынасы боюнча 22-жылы прокуратура органдары тарабынан 132 текшерүү уюштурулган. Анын жыйынтыгы менен 135 прокурордук чара көрүү актылары келтирилип, 15 кылмыш козголгон. 15 кылмыш 22-жылы. Козголгон кылмыштардын негизинде 3 миллиард 606 миллион 324 миң сом зыян боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө 980 миллион сом өндүрүлдү. Жыйында депутат Дастан Бекешев массалык башаламандыкка даярданган деп айыпталган активист менен саясатчылардын ишине кызыкты. Ал эмне үчүн иштен айрым материалдары жашыруун сырга ээ болгондугун сурады. Кемпировод деген иш жок бүгүн. Муну да азыр ички иштер министрлиги айтып берет. Бүгүн ал кишилердин баардыгы башкача статья менен козголуп камакта билесиз. Кемпировод иши боюнча козголгон иш жок. Ушу Кемпировод боюнча деп өзүңүз атадыңыз. Жабык чектөө грифин менен эмне үчүн тергелип атат деп. Бул өзүңүз билесиз, мамлекеттик конституциялык түзүлүшкө, мамлекеттик коопсуздугуна коркунуч келтирсе, оор иштер, өзгөчө оор иштер боюнча бул купуя тергелет, купуя соттон каралат. Бул тергөөнүн аракети боюнча сотко кайрылган, соттон мыйзамдуу деп чечим чыккан, бирок сот ошол жерде тергөөчүгө милдеттендирип атат. Кайсыл иштин ичинде материалдар жабык каралыш керек, кайсынысы ачык каралыш керек тактаңыз деп. Бүгүнкү күндө тергөө бул боюнча аракеттерди жасап атышы керек. Эгерде айып угузулуп прокуратурага өткөрүлүп берсе, биз бардык мыйзамдуулугун карап чыгабыз. Ал эми депутат Тазабек Икрамов Чүй облусундагы жер мафиясына тиешелүү көйгөйлөргө өзгөчө көңүл буруп чара көрүүнү айтса, депутат Өмүрбек Бакиров кыргызстандык мигранттардын Украинадагы согушка катышканы боюнча маалымат барбы деп сурады. Депутатка жооп берген Зулушев фактылар бар экендигин айтты. Сиз маанилүү көйгөйлүү суроону көтөрүп атасыз, албетте. Биздин жарандар Россия мамлекетинде жазасын өтүп аткан жарандар Украина өлкөсүнөн каза болуп келгендерде фактылар болууда чындыгында. Бул боюнча биз жакындагы жогоруда айттым, биздин орун басары барып дагы жана алып келүү боюнча соттолгон жарандарды сүйлөшүүдө ушул да камтып кетти да, ушул фактыларда сиз айткан. Эми соттолуп отурган жарандар өз каалоосу менен барам, өз каалоосу менен деп тиешелүү толтурсаларды алып кетип атышыптыр да. Эгер зордоп күч менен алып кеткен фактылары жок. Биз бул боюнча тактап келдик. Өз каалоосу менен баргандар болуп жатат. Так маалыматта бизде бүгүнкү күндө жок. Массалык башаламандык уюштурууга даярдык көрүү иши боюнча кармалгандардын бир катары үй камагына чыгарылды. 1-май райондук сотунун 12 апрелдеги токтому менен Клара Соронкулова, Мамбетжунус Абылов, Чыңгыз Капаров, Гүлнара Журабаева, Улукбек Маматаев жана Ася Сасыкбаевалар 2023-жылдын 20-июнуна чейин үй камагына чыгарылды. Поэтому домашний арест, там есть свои определенные условия. Абактан чыгарылган активист Улукбек Маматаев үй камагына ден соолугуна байланыштуу чыгарылгандыгын айтып, күнөөсүз экендигин далилдөө үчүн күрөшөрүн айтты. Биз дагы эле күрөшөбүз, өзүбүздүн актыбызды далилдейбиз. Менимче ошол президентке туура эмес маалыматтар жеткен деп мен жеке эсептейм. Биз эч кандай тергөө айткандай төңкөрүш же болбосо бир мындай мыйзамсыз иштерге даярданган эмеспиз. Биз болгон ошол Кемпировод боюнча гана сөз болгон. Ошону туура эмес жеткизген адамдар келечекте сөзсүз жооп тартылыш керек. Бул нерсе өтө резонанстуу нерсе. Биз
укуктук мамлекет болгондон кийин ар бир адамдын укугу текшеленбеш керек да. Гемперават бул иши эми тарыхта ошо гемперават боюнча эле кала берет, бирок акыйкаттык үчүн ким туура эмес иш козгогон, туура эмес иштерди жүргүзгөн, президентке туура эмес иштерди жеткизген адамдар сөзсүз түрдө өзүнүн жолун алыш керек. Белгилей кетсек, буга чейин Гемперават иши боюнча абакта отурган Розайым Нарматова, Перизат Суранова, Нурлан Асанбеков, Талант Ишалиев үй камагына чыккан. Кыргыз-Өзбек чек арасындагы Гемперават суу сактагычынын жерин Өзбекстанга өтүп жатышына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30га жакын адам 2022 жылдын 23 октябрында жапырт кармалган. Алардын 20дан ашыгынын абактагы мөөнөтү 20 апрелге чейин узартылган. Бир нечеси саламаттыгынан улам үй камагына чыккан. Адам укугун коргогон уюмдар активисттерди бошотууну Кыргыз бийлигинен бир нече ирет талап кылышкан. Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү опузалап пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалымат кылайык, УКМК тарабынан укук коргоо органдарындагы коррупцияны азайтуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш аракеттердин алкагында опузалап пара талап кылган Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсүнө карата кылмыш жаза кодексинин 343 беренеси опузалап пара алуу боюнча кылмыш иши козголгон. 2023 жылдын 11 апрелинде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте жүргүзүлгөн ата иликтөө иш-чараларынын натыйжасында 100 000 сом өлчөмүндө акча каражатын иш бөлмөсүндө алып жаткан жеринен тергөөчү кармалды. Тергөөнүн жүрүшүндө ал кылмыш ишин тергөөдө жеке баюу максатында жабырлануучуга карата кылмыш ишин токтотуп берүү үчүн 2000 АКШ доллар өлчөмүндө акча талап кылгандыгы аныкталды. Кармалган жаран кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 96 беренесине ылайык УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда башка тиешелүү кызмат адамдарынын жана ушул сыяктуу башка фактыларды аныктоо боюнча тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Номер 26 бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку кеңештин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо талапкерлигин добушка коюу ниети жөнүндө арыз берген талапкерлердин саны 15ке жетти. Белгилей кетсек, депутаттыкка талапкерлерди көрсөтүү 2023 жылдын 27 апрелинде аяктайт. Бишкектин Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку кеңештин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 28 майга дайындалган. Аталган округ боюнча Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абировдун ыйгарым укуктары кафеде болгон мушташтан улам мөөнөтүнөн мурда токтотулган. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутатын мөөнөтүнөн мурда шайлоону өткөрүүгө жалпысынан 18,6 миллион сом жумшалаарын кабарлаган. 2023 жылдагы ажылык сапардын баасы 3900 доллар болду. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматынан кабарлашты. Төлөмдөрдү кабыл алуу 12 апрелде башталат. Ажыга барууга 1000 долларын төлөп, мүмкүнчүлүк алган ар бир талапкер ушул жылдын 17 апрелине чейин РСК банктын иштөө убактысы бүткөнгө чейин калган 2900 долларын төлөөсү керек деп айтылат билдирүүдө. Көрсөтүлгөн баалар Аалымдар кеңеши, Борбордук текшерүү комиссиясы, муфтият кызматкерлери жана ажылыкты уюштуруу боюнча убактылуу республикалык штабтын мүчөлөрү тарабынан иштелип чыккан. Белгилей кетсек, быйылкы ажылык сапарга Кыргызстан үчүн 6000 квота бөлүнгөн.